Эң биринчиден эле саламатсыздарбы демекчимин. Бүгүн мен сиздерге бардык окурмандар үчүн дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматов жөнүндө сиздерге кичине маалымат берип кетмекчимин. Чыңгыз Айтматов негизинен биздин гана жазуучубуз эмес, дүйнөлүк адабиятты айтып өтпөдүмбү? Анын чыгармалары бир гана кыргыз адамдарына эмес, башка адамдарга дагы көптөгөн таасирлерин тийгизип өткөн. Алардын бири бул Кылым картар бир күн деп айта алам. Чыңгыз Айтматовдун Кылым картар бир күндү деп аталып калышы дагы бул бир күндө эле кылымга тетер ушундай окуя болуп өткөн да. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов бул өзүнүн китебин Кылым картар бир күн деп атап өткөн. Бул жерде мени эң таасирленткен окуя катары бул ошол Жоламандын маңкурт болуп калышы мени өтө таасирленткен. Кылым карытар бир күн Айтматовдун тун романы. Анын дебюттук романы адамдын акылга сыйбаган жана ойго келбеген мыкаачылыкка туш болуусу анын акыл эс тутумунан ажыраган мезгили экендигин сүрөттөйт. Анткени акылынан ажыраган адам кара менен акты, жакшы менен жаманды айырмалай албайт. Жазуучу чыгарманын жүрүшүндө маңкурт түшүнүгү менен элди салыштырып, кайсы бир коом маданий салттарын, эски үрп-адаттарын, моралдык түшүнүктөрүн унутуп, ички гумандуулук, адамгерчилик сапатынан ажыраганда, ал жөн гана эч жана сөөктөн турган, ичип жегенге муктаж болгон маңкуртка айланарын сүрөттөгөн. Кылым картар бир күндө бир гана окуялар гана эмес, азыркы маңкурттар жөнүндө дагы жазып өткөн. Мындайча айтканда, азыркы маңкурттар десе, акыл эсинен адашкан адамдарды түшүнгөндөр дагы бар. Негизинен алганда андай эмес. Бул жерде билимдүү, бирок акыл эси жарды, руханий жактан жарды адамдар азыркы биздин заманыбыздын талабына жараша алар маңкурт деп эсептелинет. Бул жерде Жоламан өз энесин тааныбай, ошол маңкурт болуп, башка адамдардын зордугунан улам маңкурт болуп калган. Бирок азыркы турмушубузда ал Жоламандын кыйноосундагыдай маңкурттар эмес. Алар канчалык билим алса дагы алардын жан дүйнөсү жарды болгондуктан өздөрүн маңкурт кылып жаткан заман болуп калды да азыр. Ошол анын маңкурт болуп калышы, адамдардын ушунчалык зөөкүр болушу, же болбосо Савитжандын өзүнүн атасы Казангаптын өлүмүндө келип, ал ушунчалык өзүн кыйын адам сезип, ушунчалык билимдүү адам сезип, өзүн кыйын сезип, сездирип башка адамдарга билдириш үчүн мактануу максатында дагы бул жерге поезддин жолуна эле таштап кете берели, атам эмне ушул убакытка чейин эле поезд жолунда иштебеди беле деп анын ушунчалык жан дүйнөсү жарды болуп маңкурт болуп калышы бул мени өтө таасирленткен. Жазуучу Кылым карытар бир күн романын 4 айда жазып бүтүргөн. Романда өзүнчө талкууга алууга татый турган Эне Бейит, маңкурт болуп кеткен Дөнөнбай, Раймалы менен Бегимай легендалары камтылган. Кылым карытар бир күн Туркияда эле 10 ирет чыкса, Европа өлкөлөрүндө 30га чукул, андан сырткары кыргыз, орус тилдеринде бир канча ирет басылган. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы мени ушул дүйнөдө ушунчалык канчалык да билимдүү болсо дагы анын жан дүйнөсү жарды болуп, башка адамдарга кылган мамилеси дагы жакшы болсун деген максатта да жазды деп ойлойм. Мен таасирленткени ошол да. Мен бул чыгарманы, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын 8-класстан 11-класска чейинки окурмандарга, жаш окурмандарга сунуштайм. Эгерде окунуп бүтүп калган болсо, жалпы эле бардык эле окурмандарга сунуштайм.